Assalamu alaikum zamandaşlar. 1 noyabr 2022 yıl. Доброе утро. Парк Атаман. Бафты процент 2,5%. Вывод круглосуточно. Любой сумма, любой момент. Моментальный вывод. Акча чечу. Вывод кылыш бекер, бесплатный. То есть вывод акча албайт. Яндекс заправка. Суткасында 3000 рубльга чейин Яндекс заправка кылсаңар болот. Каласаңар немеге? Росточка кылсаңыздар болот. Кредитке. Ай сайын розыгрыш болуп турат экен. Атаман паркында иштеген адамдарга, водительдерге. Розыгрыштын условияларын мына телефон аркылуу билсеңиздер болот. Таксиге керектүү бардык документтерди жасайт. Путевой лист, страховка, карточка фрахтовщика, договор аренды. Азыр договор аренды көп бизге керек да. Договор керек. Лицензия, Кисарт. Бүткүл Россия боюнча подключение алып экен. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Эмне доордунуп калып, жашта кале сүйлөшүп элем го, деп. Так, үйдүн жанына заказ берип атпайбы? 100 метр. Өзүм жашаган домдон. Ошол домдун астында 3-4 парковка бар. Ошол жерге бир кыргыз брат машинасын токтотуп атайын. Токтотчу эле бир 2 ай мурун, 1-2 ай болду бул окуягачы. Эмне токтотпой эле койсузбу? Эмнелерди жаман көрөт десем, мен деле бөдө жашайм деп, эмнеге жаман көрсүн дейт. Бир 3-4 күн өткөндөн кийин да карасам, баллону жарык. Алмашылып атты. Не болду десем билбейм. Баллонун кадимки эле отвертка менен тыгып таштаган эки жерин, ал жараксыз. Анан ойлоп койдум, бирок эмне болгонун билбейм. Подъезддин тушунда, подъездде неме бар, камера бар, бирок андан ошону разбираться эттүү билбейм. Кийин ол киши жоголуп кетти, көчүп кетти окшойт. Неге жарды дейм? Ал жерде ошонун жанында башка таксилер токтойт. Kia Ceed бар эле, бир Toyota Camry бар, эски, желтый, армяндыкы. Kia ким экенин билбейм. Бирок ада кыргыз браттын машинесинде торпедада биздин Кыргызстандын желеги бар. Эмне торпедада сайлуу ошо арканкы багажникте биздин желек жабышылуу болчу. Любой көргөн адам бул отустук эмес деп билчү да. Ошого ойлойм деме. Ойлоп калдым эми ошо кыргыздык экенин билген үчүн эле жарды депчи. Клиенттен 139 рублей. Заказ будет оплачен картой. Кырбачы. Для улучшения качества. Дербеневский переулок, чоң рахмат. 550 минимал болот. Блин, Вавилова калбай эле койушуң керек. Ладно. Вавиловага пробка такалып калам да. Нормально ли? 13 минутта заказ экен. Сколько получилось? 290 дедим. 13 минутка. 290 келди. Кайда калганын 550 кылып Яндекс. Толуктап берди. Так. Бул жерде да 550 мынтат. Койгонсом. Новочеремушкинская дейт. Новочеремушкинская. Ладно. Бул да 12 минут экен. Заказды алгандан кийин сразу эле немеден чыгып койгула. Линиядан чыгып койгула. Эгер келип аткан отмен кылып койсо, отмен мындай заказ көп маалында отмен кылар менен заказ тыгып коет башка. Ана заказды жапкандан кийин кайра линияга коесуңар. Эми муну көп эле билет да, минималканын аталары бар да. Кандай минималканы, кандай маман, кандай алып жабыш керек экенин. Аны малдардын бардыгы эле билет. Эми билбегендерге айтып коюп атам да, заказ алгандан кийин линиядан чыгып, заказ жаап, анан линияга койгула. Самолет учуруп, заказ тандаганга жакшы. Мен бирдекени көргөнүмү, билгеними айтам. Билбеген адамдарга айтам. Анан билген адамдар силер жанагындай не десем, үтүктөн бутак чыгарып эле бирдекелерди жазып бербегиле. Силер билген нерсени мен билбешим мүмкүн. Мен билген нерсени силер билбешиңер мүмкүн. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. 7 минуттук жол. Saat 9'dan 26 ötüp kaldı. 209 сом төлөдү. 10 минут күткүздү де.
Платное ожидание дейді. Профсоюзный 48 дейді. Ну ладно. Daha bir minimalga жаап болду. Новый черемушкада канча көп жылдар өттү бул жерде. Бүгүнкү тема жанагыл багажникке биздин региондорду жазып, биздин желектерди коюп, анан кийин торпедага дагы немени коюп алып атышат го. Акыркы минималканы жаап бүттүм. 217 сом клиенттен. Доплата 233. Oyunda bugün новый черемушканын тегерегинде майда заказдарды кырып алдым го. Пока телефон жаңгычаңды неме жөнөсүз кылабым. Мына жүрөт го. Машинанын аркакы багажнигине Кыргызстандын желегин жабыштырып алып атышат. Регион коюп атышат. KG кылып ушундай кылып атышат го. Торпедага Кыргызстандын желегин коюп атышат. Патриоттуулук да бул делечи. Мен кыргызмын. Кыргыз экенимен сыймыктанам деген немени коюп атат. Кыргыз экенин сыймыктанганың менен кээде дытып болуп калып атпайбы? Дытып болуп калып атышат. Жолдо нарушение кылып, грубо нарушение кылып өтүп келатканда кыргыз экен, это Кыргызстандын желеги деп ушундай сөзгө калып атабыз. Ошон үчүн тугадар патриотизмди бул ичибизде болсо болду. Улутчулдук менен патриотизм да бул эки башка маани. Кандайдыр бир мааниде окшош, бирок эки башка мааниде. Патриотизм бул ошондой, мен кыргызмын деген мааниде жүргөн. Улутчулдук бул башка вообще. Ошого мына знак Кыргызстандын знагын желегин жабыштырылганда кандай карайсыз? Мисалы, лично менин көз карашым ар ким өзү билет. Өзүнүн машинеси, ар кимдин өзүнүн ою бар. Бирөөнүн оюн бирөөгө таңбалаган болбойт. Бирок лично менин оюмда тура эмес да ошол. Эртең менен жаңырсаң Комфорт Плюста 80-90% сендерге айдайт да. Сендерде эчтеке жок. Сендер аппак, сыртта кайфсет күйүп турат. Айтпайм, наставнический переулок. Айтканыңдай сендер көрөт да, 117 кайфсет дейт. Промокодду жазып. Самозанятый болгондор. Чоң рахмат. Бирок үчөө жүрөт, үчөө отключение самозанятый болгон, бирок 0 заказ деп турат. Иштебей. 25 заказ жапканда ага да промокод келет, мага да промокод келет. Заказ жаппасаңар келбейт. Полныйдан чыгып калат мендечи. Андай болуп, мен атыман промокод алып, промокодум жазып, самозанятый болгон өкмөн ол чыгып калат. Доброе утро. Доброе. Наставнический переулок. Жакшы чыкты. 30 мүнөткө 900. Урданып барып ак кушум уяңан күтөм кечинде. Урданып барып ак кушум уяңан күтөм кечинде. Коюп тосуп төшүм. Кыз экен, астан кетейин. Ушундай эле күтүп алсаң кара. Понятно, да? Кой менин сөзүмдү. Коргулбай башка бирөөгө колдоп кой менин сөзүмдү. Доброго, до свидания. 38 минут. 827. Полярная улица. Полярная улица. Бул жерде да көп жакшы күндөрүм өткөн. Soğuk duruğa asqa zobolçu egizim. Dolqunum soğuk duruğa asqa zobolçu egizim. Мына Севердин жака келдик, Долгоплудныйга жетпей. Емкаттан чыкканда Северный район бу. 477. 19 минут. Заправка кылыш керек, машинаны
жууш керек. Андан кийин өзүмдү заправка алышым керек. Еще бакты ошотуш керек. Андан кийин кайра ишти баштайбыз. Азырынча 10 заказ. Bunun 500 ile minimal keftemenki ekonom kal 500 az. Ebi çok soğuk çürüğü ezilip gündü cüdüdü Magdaktan uçak toğuzup Moyka'ya gelip Moyka'nın bir sıra çayqap su menen ana penadan çaçıp koyup kişine ezisinde qarap tursa bir kamper geldi. Nissan Qashqai'dan to'xtatdi da janıma kelip bas. Вы свободны деп қалды. Мен бокс свободен деп сурады окшойт деп. Да, после машина жок эле да менен кейін. Бокс сурады окшойт деп. Да десем, а почем мойка дейт? Сколько стоит мойка дейт? Ну это зависит от вас десем. Не поняла. Это самообслуживание. И все зависит от вас. Мындай карайт, тайниктин мына үстү башын көрүп карайт. Да, иде сами моете. Извините деп кетип калды. Булар ошо бизди көрсө эле булар неме дей берет. Ошо жерде иштейт деп ойлошот. Кээ бир-эки жолу магазинде да ошондо кирип алып, товар карап, нени алсам экен деп товар карап турсам бир кампер келип. А вот такое есть на складе дейт. Спросите у сотрудника десем. А, вы здесь не работаете, да? Ушинтип ошондо эле бизди рабочий класс көрүп беришет. Ара турбайбы ара. Алейкум ассалам. Так, Дмитриевское шоссе обратно, да? Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Поставьте приложение. Оценку деп. Эч качан оценка койбой калат. Жигиттер пропуска этип койгула. Анан мисалы мен пропуска этем да, кийин кирип балансты караганда чейвийлер түшүп калат да. Чейви түшкөн адам сага по-любому жакшы оценка койду. Жакшы оценка койгон үчүн чейви берип атпайбы? Логически ойлонгондочу. Ошолорго чейви түшкөндөргө гана келип коюп чыгам жакшы оценка. А белгилерге койбойм. Эгер сен жакшы оценка коюп туруп, недобросовестный пассажирлер промокод алыш үчүн сени жамандаган болсо, алардыкы туура чыгып калат. Сен жакшы оценка коюп атасың, ал сени жамандап атат. Кимикин угат, аныкын угат. Өзүңөр билесиңер го, эми ушундай бар дем, ушундай вероятность бар. 95 Ж-драйв Газпром дефте. 53 90 95 жөнөкөй 52 90 92 47 60. Маршала Федоренко. Бул жакта да жашагам мен. Отрадныйда жашагам, Водный стадиондо жашагам. Кыскасы Восток менен Юго-Восток жакта жашаган эмесмин. Южный менен Юго-Запад, ошол север жак, ал үчүн более мындай тааныш райондор да. Ошон үчүн ошол райондо жүрө берем. Всего доброго. О, у вас бустер лежит. Аркада ол Водный стадиондо жүргөндө бир клиент жеткиздим эле. 10 мүнөткө. Ошону бустер калып кетиптир. Одан бери бул жака 50 мүнөттө заказ алып келдим. Мына Боровский шоссеге. Ал жерде 10 мүнөттүк заказ жаптым. Экотен унчулуп айтып койгоштур. Эки адам отуруп, у вас бустер лежит. Ошого окшогон айынан тайный покупатель түшүп калса, тайный покупатель ошого окшогондо сразу тартып алат да. Андан кийин бизге мындай оценка болуп коет. Акыркы заказ 47 минутта. Купленная смена закончилась. 10115. Домойду өчүрөбүз. Таксопарк Атаманга киребиз. Атаман менен домой коюп кетип калабыз. Ушундай туугандар. 10 000 иштедим. Үйгө жетишиме дагы 12 километр бар экен, 11 километр. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин тынч болуңуздар. Атыңыздарга ийгилик. Дүйнө жүзүндө тынччылык.